Ассаламу алейкум ардактуу тиштер, жалпы кыргызстандыктар амансыздарбы? Кармаган орозоңуздарды Аллахым кабыл кылсын. Биз Кара Балтадан сатыла турган үйдү көрсөтмөкчүбүз. Дарегине көңүл буруңуздар. Бул айлампа, эгерде сиздер Бишкек шаарынан аркы беттен бери келип туруп айлампадан айланып туруп эле өйдө карай кетсеңиздер, сиздер Ош тарапка, Сосновка тарапка кетесиздер. Сиздер Бишкектен келсеңиздер ушул айлампадан өтө бересиздер бери. Ушул көрүп турган көпүрөдөн эле өтсөңүздөр дароо эле оң жак бетке буруласыздар. Бул көрүп турган чөп саткан КамАЗдардын жанынан эле өтүп туруп эле Эркин Алыбаев көчөсү ушул. Илгерки коммунистический көчөсү 100 метр, 150 метр жүрсөңүздөр жолдун сол жак бетинде сатыла турган үй ошол жерде туугандар. Сиздерге дагы бир түшүндүрүп кетейин. Эгерде сиздер Кара Балта тарабынан келе турган болсоңуздар, шаардан келсеңиздер, анда жолдун оң жак бетинде Бишкек Петролиумду көрөсүздөр. Ушул Бишкек Петролиумдун эле маңдайынан эле сиздер ушул тарапка бурулуп кирип кетесиздер. Туугандар, азыр эле биз көрсөткөн дарек менен сиздер ушул чөп жүктөп турган чоң жүк ташуучу унаалардан эле коммунистический илгерки аты ушундай экен көчөнүкү. Азыркы аты Эркин Алыбаев көчөсү. Сиздер дээрлик бир 100 метр ылдыйга түшүп эле келсеңиздер, жолдун сол жак бетинде үйлөрдү карап келе бересиздер. Бул жерде 9-номердеги үй турат. Ушунун жанындагы эле Эркин Алыбаев 11-чи даректеги үй сатууга коюлду. Азыр ээси жанымда, мен сиздерге бир сыйра көрсөтүп кетейин туугандар. Бул жер участкасы аябай чоң экен. Ээсинин айтуусу боюнча 13 соттук жер дейт. Бул жерде даяр үй бар экен, суу, свет бар дейт. Жана жашаганга үй дагы кошумча үй деле бар экен. Азыр биз ичине кирип көрсөтөбүз. Сиздер экрандан алыстабай туруңуздар. Эжеке, айтсаңыз, бул үйлөрүңүздө азыр жашаганга жарактуубу үйлөр? Азыр эми жашап атышат, 2 үйдө тең квартиранттар бар. Эгерде сатылып калса, квартиранттар бошотуп беришет деңиз, Бул жерде аябай ыңгайлуу, мал бакканга болот. Бул азыр биз кирген бул жашылча зона, бул деле сиздердин коргонуңуздарга карап калабы бул жерлер деле? Bunun баары биздин корообузга карайт. Бул жерге каалашынча шартка байланыштуу үй деле салса болот, сарайларды салса болот. Мына тегеребизде сай турат. Малыбызды мына чыгып эле кайтара беребиз, жашауга. Бул жерге эле кайтара бересиздер. Сайдын аркы бетине өтө албайт деңиз, Өтсө деле болот. Өтсө деле болот, жакшы. Суу постоянно агып турат сайда. Ар дайым агып турат. Негизи мал жан бакканга аябай ыңгайлуу деңиз, жер кенен. Бишилип жашоого аябай ыңгайлуу. Эң негизгиси трассага жакын экен. Эң негизги трассага да жакын. Бул жерде мектеп, садиктер жакынбы? Бар, садик да бар, мектеп да бар, бир 5-10 мүнөттүк эле. 5-10 мүнөттүк жол деңиз, Анда биз үйдүн ичине кирип короону биринчи көрсөтөлү, жеке үйлөрдүн ичин бир сер көрсөтүп чыгып, анан калган короолоруңузга токтололу. Негизи айтсаңыз, бул негизи үйүңүздөрдүн документтери кандай эжеке бул жердин? Документтер баары толук. Эгерде ала турган кардалдар чыгып калса, баарын көрсөтүүгө даярбыз. Үйлөрдүн бүт домовой книжкасы, актысы бүт бар, Сон, бул жер үйдүн бул жак оң жак тарабындагы чек-арасы болот экен. Ал эми көрүп турасыздар, үйдүн астында короосу, бул жерде машина токтоткон жайында стяжка болгон экен. Негизи бул жер ылай болбойбу? Жаан-чачында? Болбойт, Үйдүн эмеси, негизи крышасынан суу тамчыбайт. Жашаса болот, Жашашат, мына ушул убакта жашашат. Сонун экен. Бир четтен тааныштырып бере бериңиз, эже. Бул жакта, сол жактагы бул кандай эме, курулуш? Погреб, склад деп койсом болот. Аш нерселерди койгонго, Болсо времянка бул жерде. Бул жер времянкасы, Жашаса болот. Бул навестин астында артында эмнелер бар? Бир көрүп койсок болобу бул жакта деле? Бул эме деле. Чек-арасы кайсыл жерден бул жер? Отундарды сакталсак болот. Бул жерде отундар бар экен. Негизи үйдүн артында деле бир топ эле жер бар экен, эжеке, Мындай баягы тийип калган эмес экен кошунанын курулушуначы. Сонун, азыр биз могул времянканын ичине кирели. Туугандар, билесиздер, бул негизи илгерирээк Союз кезинде салынып калган үйлөр. Мындай дизайндан да байкасаңыздар болот. Негизи короосу аябай кенен, мал бакканга, башка кылганга аябай ыңгайлуу экен. Азыр биз мына времянканын ичине киреличи. Бул жерде киргенде эле мындай прихожка бар экен. Бул жерде мына кийим илме жерлери, бул жерде холодильник же десем бир семья жашай берсе боло берет экен, бул жерде. Киргенде эле
Бул 4-4 бөлмө экен. Бул жеринде билип көрүп турасыздар, тааныган эле ошол биздин илгерки ички сырткы комнатанын жылытчу печкасы бар экен. Бул жактан кирсек, бул 5-5 чоң комната экен. Бул жагында 2 терезеси коюлган. Потолокторун көрүп турасыздар. Бул илгери аябай утеплениясы жакшы болгон үйлөр. Полу бул жыгачтан болуптур. Биз эми сыртка чыгалы дагы башка курулуштарды дагы көрсөтөлү, туугандар. Буну таныштырдык. Ичинде 2 бөлмөсү бар экен. Бул жакта бул временканын арт жагында эмне бар эжеке? Могу туштагысы эмне бул? Баня, эми илгерки баня. Илгерки банясы, бул жак эшикчи, сарайлар. Бул жакта деле кладовка окшойт, эски нерселерди. Кладовка кылса да болот. Эми бул үйүңүздөргө киреличи ана. Биз негизи чоң үйдүн ичине кирип баратабыз, туугандар. Байкап турасыздар. Бул жерде киргенде эле ошол веранда деп коебузбу же бул жерде? Веранда. Жакы кухня деле болот экен. Бир турасы 2,5-дан ашыгыраак окшойт. Узуну бир 5 метрдей чыгат. Көрүп турасыздар, бул жерде кир машина жайланышыптыр. Негизи сууну кантип агызат эже кир машинаныкынчы? Астына кетеби эмеси? Турбасы барбы? Жок, кандай. Же сыртка алып чыгып жууйбу? Сыртка жууйт. Жакшы. Бул веранда болду. Верандадан эле кирсек, бул жерде бул зал деп койсок болот, холл деп койсок болот бул жерде. Жанакындай ички сырткы комнатага печка коюлуптур. Негизи паровой деле бар экен, Паровой иштейт, бирок бул квартиранттар кичине үнөмдөп тиги өздөрү бир эле могу печканы эле жагышып алган деңиз, Бул жер эми кухонный зона экен. Көрүп турасыздар, мына потолоктору ушундай абалда экен, актап сырдап коюптур. Бул комнатага киреличи кана. Бул комната негизи ошол спальный комната окшойт, жеке. Мына 4 айнеги коюлуптур. Дуалдар аябай калың окшойт, бир 50 см бар го дейм, илгерки салынган эмеден экен, Бул жерде диваны, мына паровой деле илгерки стилде салыныптыр. Бул комнатанын деле узун турасы 4-кө 4 чыгып калат. Азыр биз бул кухняны көрсөттүк. Ал эми бул жакта дагы бир комнатасы бар экен, бул кичирээк комната экен. Бул 2,5-га 4 чыгып калат, 2,5-га 4 же 5, 4,5 чыгып калат. Сонун экен. Бул жерде расширительный бачогу турат, айнек коюлган. Негизи бул жерде ошол квартиранттардын ашыкча буюмдары турат экен. Негизи бул ремонт кылып койсо жакшы эле үй болчу да экен. Эжеке айтсаңыз, бул жерде светтин тартыштыгы андай-мындайлар болбойбу негизи? Жок, тартыштыгы болбойт. Туугандар, биз үйдүн арткы короосуна өтүп баратабыз. Бул баняларды дагы азыр бир көрсөтүп койсок. Негизи канча? Бул жакта бир бөлмө эле барбы ошондо, 2 бөлмөдө. 2 бөлмө, бул жагында бир бөлмө, ичинде дагы бир бөлмө. Бул жак кандай короо болчу эле эже? Бул сарай мал бакча. Мал бакканга болот. Артында да эшик барбы же бир жагында эле? Жакшы экен. Биз короонун арткы бетине өтөлү. Бул үйдүн жанына мындай эмемен өтөт экен, арткы бетине. Көрүп турасыздар. Чек арасы ушул дуал бүткөн жерден башталат экен. Негизи бул короонун эгерде сиз чертежуну, участоктун чертежун байкасаңыздар, бул үйдүн тушку, могул төр жагындагысы 30 болот экен. Узуну 51, анан могу көчө жак тарабы 22 метр экен да. Көрүп турасыздар, бул пустой жер экен. Негизи эжеке бул жерге деле курулуш жасаса болобу? Болот. Кайсыл жерине болсо деле, Кайсы жерге кааласа жасаса болот. Сонун экен. Бул жерде суу бар дегенде бул жерден да суу чыгар. Суу чыккан бул жерден, сонун экен. Бул летний дараткан, Негизи эжеке могул айылдын жашоосу керемет, негизи. Абасы таза, Мындай жашасаң мал кармап алып, мындай ызы чуудан алыс болуп, Жакшы. Бул эми Кара Балтанын центри деп деле койсок болот. Негизи эң көп машина жүргөн көчөнүн боюнда эле жайланышыптыр. Бул жерден эже айтат, алгандарга мектеп, базар, бүт жагы эле жакын экен. Биз эми эже сыртка короого чыкканча баасыны билип берели сиздерге. Айтсаңыз эми бунун баасын канча деп атасыз? 25 миң? 25 миң доллар сурап атасыздар. Алчулар болсо баасын түшүрүп бересиздерби? Эми көрөбүз, сүйлөшүп көрөбүз да. Номерлерге чалып байланышат, Номерлерге чалып байланышсын, сүйлөшөбүз. Сонун. Эжеке баасын айтты сиздерге. Биз участоктун эмесин айттык, 13 сотук деп айттык. Бул 2 үй бар экен, даяр эле жашаганга деле болот, жарактуу. Көрүп турасыздар, бул үйдөн чыкканда эле бул жер деле 5 сотиктен ашыгыраак жер экен. Бул жерге ошол
бир сарай салса, же болбосо гараж, хозпостройкаларды деле салып туруп, же болбосо бул үйдө жашабайм десеңиздер, бул жакка жолго жакыныраак жерге деле сонун кылып 2 этаж үйлөрдү салып алсаңыздар болот экен. Эң негизгиси тынч. Тушунда машина өтпөйт экен, мындай тынч, мал караганга, мал кармаганга жакшы жер экен. Туугандар, биз үйдү дээрлик көрсөтүп бүттүк. 2 үй менен банясы бар экен, кладовкалар бар экен. Туугандар, жаккан болсо, үйдү алам дегендер болсо, кызыгып жүргөндөр болсо, экрандагы номерлерге чалып байланышып көрүңүздөр. Биз видеобуз аяктап калды. Саламатта калыңыздар.